Саламатсыздар, урматтуу угармандар. Силер Азаттыктын биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын угуп жатасыздар. Бүгүнкү биздин коногубуз Сарасеп маалымат аналитикалык порталынын редактору Эсен Өмүракунов. Берүүнү мен Канатбек Мырзахалилов алып барамын. Биз жана дин. Эсен мырза, мына 10 январда Кыргызстанда мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо болуп өттү. Талапкерлер үгүт кампаниясы учурунда өз шайлоочулары менен жолукканда, роликтеринде, дебат учурунда диндарлыгын шайлоочуларга көрсөтүүгө далаалат жасаганын көрдүк. Алардын диний риториканы колдонгону, намаз окуганын, диний жөрөлгөлөрдү аткарып жүргөнүн, жалпы коомчулук алдында айткандары шайлоочуларга канчалык таасир берди деп эсептейсиз? Ооба, 10 январдагы президенттик шайлоодо 4-5 талапкер диний исламдык риториканы кандайдыр бир деңгээлде ар кимиз ар кандай деңгээлде колдонушту да. Биринчи катарда ошону колдонгондор болду. Экинчи, үчүнчү катарда колдонгондор болду да. Анан бирок жалпырасынан алганда азыркы кезде мекенчилдик, улутчулдук деген бир повестка калктын көңүлүн буруп, элдин баары ошого берилип, кандайдыр бир ички душман, сырткы душманга каршы көтөрүлгөн сыяктуу болуп, чогуу бирге Садыр Жапаровду колдошту да. Эми бул жерде эл тууралыкты эмес, жеңил жолду тандады да. Көйгөйүн, ой пикирин, жоопкерчиликти бир кишиге жүктөп, андан кандайдыр бир сыйкыры күтүү сыяктуу болгон бир эч бир логикага сыйбаган, булга чейинки саясий жараяндарга карабаган кандайдыр бир ошондой күтүү бар да. Ошолордун арасында мусулмандар дагы, жанагы ислам дининде айтылып коет. Айтылат мужиза деп, керемет деп. Ошондой кандайдыр бир адам келип, баардык ошо келип отурган оорду ага кандайдыр бир касиет берип, ал баардык нерсени түшүнүп, баардык нерсени өзү чечип баштайт дегендей кандай бир күтүү менен ошондой добуш берди да. Мусулмандар дагы мекенчилдикке, улутчулдук сезимдерге, жеңилдикке жолду качырып, ошондой сезимдерге алдырышты да. 2017 жылдагы президенттик шайлоо мезгилинде мурдагы өлкө башчысы Сооронбай Жээнбековдун диндарлыгы айтылып, ал тургай анын мечитте намаз окуп жаткан видео тасмасы социалдык тармактарда кеңири таркалган эле. Өткөн жылдын 4-октябрындагы парламенттик шайлоонун контекстинен алып караганда, Иман Нуру партиясы башкалардан айырмаланып, активдүү диний позицияны колдонду. Ал эми бул президенттик шайлоодо жалпы элдин диний ишенимине таасир этүү мурдакы шайлоолордон эмнеси менен айырмаланды? Кыргыз саясаты исламдык, диндарлык факторду колдонууга аста-астадан кирди да. Ооба. 2017-жылы Сооронбай Жээнбеков диний риториканы колдонгон жок, бирок кандайдыр бир диний лидерлер менен чогуу болгону, алардын аны колдогону, намаз окуп атып мечитте көрүнгөнү ошо кандайдыр бир таасир берди да. Анан канчалык таасир бергенин биз салыштырганга мүмкүнчүлүк болуп атат да. Бирок азыркы кезде биз салыштырсак 2020-жылдагы парламенттик 4-октябрдагы парламенттик шайлоо менен салыштырсак болот да. Ошол кезде Иман Нуру партиясы албетте ал жерде лидерлик дагы эмеси болду, Нуржигит Кадырбековдун кандайдыр бир салымы болду, бирок эмеси командасы да аябай күчтүү иштеген да булардын жерлерде. Күчтүү иштеп 70 миңдей добуш алышкан да. Эми ошол Мыктыбек Арстанбектин акыркы президенттик шайлоодогу результатына карасак, сандык жактан дагы, проценттик жактан дагы ал 3 эсе аз добуш алган да, Иман Нурдун салыштырмалуу. Бул жерде негизги талапкерлерден башка талапкерлер эч бир мындай адамдык, каржылык ресурсту колдонгон жок деп айтсак болот да. 1-2 талапкерден башкасычы. Ошондой нерсе колдонулбагандыктан Мыктыбек Арстанбек албетте ал кезде ошондой кандайдыр актануу бир нерселерин айтып атат. Бирок диний повестка бул эмеде акыркы президенттик шайлоодо минимум таасир берди да. Таасир берген жок деп да айтсак болот. Биз жана дин. Өлкөдөгү мусулман диний жамааттарынын шайлоодогу позициясы кандай болду? Муфтияттын, расмий дин кызматкерлеринин шайлоо жараянындагы ролуна да токтоло кетсеңиз? Өлкөдөгү диний жамааттарды биз башынан бери караганда биз коомдон бөлүп карабайбыз да. Ошондой караганда
диний жамааттардын мындай конъюнктурага ылайыкташып кеткен, аң сезими баягы жалпы калктыкын кайталаган ошондой аң сезимде да. Ошондуктан бийликтин повесткасына кирген жанакы социологияда лоялистский ядро деп коет орусчасындачы. Ошондой лоялдуу өзөк бар да. Бийликке ким келиши мүмкүн болсо ошол кандидатты колдоо мисалы ар бир коомдо 30-35%га чейин жетет да. Кыргызстанда бул мындай автоматтык турда 40% бар деп айтсак болот да. Ошол кезде эле ошол эле муфтияттын мисалы муфтиятты толугу менен колго алган мисалы таблиги жамаатын алалыбы же башка муфтиятка таасири жок башка жамааттарды алабызбы, баары тең ошо лоялисттик ядросу, лоялдуулук эмеси өзөгү аябай күчтүү да. Ошондуктан албетте алардын көбү азыркы талапкер, утуктуу чыккан талапкер Садыр Жапаровду колдошту да. Ошондуктан коомдон сырткары болушу мүмкүн эмес да. Кыргызстандагы исламдык диний жамааттардагы муфтияттагы. Быйылкы президенттик шайлоодо диний чөйрөдөн Мыктыбек Арыстанбек Аламанга катышып, анын жалпы шайлоочулардын 1,8%га жакын алган добушу Кыргызстанда саясий исламдын канчалык күчкө ээ экендигинен кабар береби? Анын мамлекеттик башкарууга шарият мыйзамдарын алып келем деген билдирүүлөрүн диндин саясатташуусу же саясаттын диндешүү феномени катары карасак болобу? Мыктыбек Арыстанбектин 16 талапкердин арасынан эң аз акча коротуп парламенттик шайлоого бирок 4-чү орун алгандыгы, бирок ошо 4-чү орун алганы дагы 1,5%га жетпегени бул Мыктыбек Арыстанбекти колдогон кандайдыр бир диндар радикалдуу бир тайпа бар экенинен бир кабар берет да. Мындай эме кууш бир спектрдеги. Анан Мыктыбек Арыстанбек президенттик шайлоодон кийин дароо 1-2 жолу билдирүүлөрдү кылды. Акыркы билдирүүлөрүндө партиясындагы атын айтты окшойт. Нур деген партия деп атат. Буга чейин түзүлгөн партия экен. Эми анын 1,8% добуш алганы акыркы президенттик шайлоодо да бул Кыргызстанда саясий исламдын күчкө ээ болгондо эмес, ошо канчалык алсыз экенин, негизи диний повестка канчалык калкка, ошол эле мусулмандардын арасына саясий үмүттө канчалык сиңгендигинин алсыздыгын көрсөтүп турат да. Анткени негизги талапкер улутчулдук, мекенчилдик, жанакындай ички жана сырткы душмандарды тукуруу сыяктуу мындай ошолорду табуу, жок болсо дагы бир таап, ошолорго тукуруу риторикасы азыр диний повестканы жууп кетти. Жууп кетип, мекенчилдик, улутчулдук, күнөөнү өзүнөн эмес, башкалардан издөө повесткасы жеңип кетти да. Ошондуктан бул жерде саясий исламдын алсыздыгын көрсөттү да акыркы шайлоо. Диндин саясатташып баратканынабы же саясаттын диндарлашып бараткан, диндешип баратканынабы кандай дегенде бул жерде бири-бирине сиңишип бараткан бир процессти биз көрүп атабыз да. Акыркы жылдары, акыркы шайлоолордо деп айтсак болот. Ошондуктан кайсыл убакта кайсынысы жеңет, же саясат биротоло диндешеби, же дин биротоло саясатташабы, аны бул динамикада көрүшүбүз керек да. Динамикада саясаттын дагы диндешип баратканын көрүп атабыз, диндин да саясатташып баратканын көрүп атабыз да азыркы кездеги динамикада. Акырында кайсы жагы жеңет, кийинки шайлоолордо белгилүү болушу мүмкүн да. Эсен мырза, эми акыркы сурообузга жооп берип койсоңуз, мына келечекте диний риториканы саясий максатта колдонуу Кыргызстандагы мамлекеттик башкаруу түзүмү үчүн кандай оң жана терс натыйжаларды алып келүүсү мүмкүн? Диний риториканы саясий максатта колдонуу буга чейинки тарыхта, жакынкы тарыхта, башка мамлекеттерде, Кыргызстанда деле эч кандай оң натыйжаларды алып келбейт деген ойдомун да. Себеби дегенде бул дин дегенде бул Кудай. Кудай менен адам баласынын ортосундагы мамиле да. Бул негизи руханий мамиле болгондуктан өтө эң интимдүү бир мамилелерге кирет да. Анан муну
дин эң публичный бир коомдук нерседе, саясат деген нерседе эмеде феноменди колдонуу, факторду колдонуу бул эч качан оң таасир бербейт да. Адамдар диндарлыгы менен, намаз окуганы менен, орозо кармаганы менен же башка бир Кудайдын аты менен бир нерселерди кылганын адамдарга айтпаш керек да негизи. Өзүнүн ичинде өзүнүн руханий өсүүсүнө, интеллектуалдык өсүүсүнө жардам берип жиберген гана бир ички сезимдер катары калыш керек деген ойдомун да. Биз жана дин. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын Биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Биздин суроолорго Сарасеп маалымат аналитикалык порталынын редактору Эсен Өмүракунов жооп берди. Берүүнү мен Канатбек Мырзахалилов алып бардым. Эсен туруңуздар.